Эркек менен аялдардын ортосунда милдеттерди айтып кетейин дегем. Негизи эле эркек менен аялдардын ортосунда эч кандай милдет жок. Табияттан алып карасак. Бирок эки жаш ортодо сүйүүнүн негизинде, мамиленин негизинде биригип, өзүнөн кийин сапаттуу тукум калтырайын десе, өлкөсүнө, кыргыз элине же башка дүйнө жүзүндө алар сөзсүз ортодо табиятына ылайык милдеттер болуш керек. Мисалга, аялдын табиятында эмнелер жатат? Аялдын табияты назик келет, мисалга, эмоционалдуу келет. Жылдын 4 мезгилинде мүнөзү тез өзгөрүп турушу мүмкүн бир күндө. Ошол эле аял 4-нчү бул төрөйт. Ар бир жаныбардын, жан жаныбардын табиятына ылайык мамиле кылса, ошол нерсе жакшы болот. Эркекке эмне керек? Эркектин табияты кандай? Эркек орой келет. Сылык да болушу мүмкүн, менталитетине жараша. Негизи дүйнө карашына. Негизи эркек табияты орой келет. Экинчиси эмне? Уйкучу келет. Эркекке уйку болсо, тамак болсо, мактанса, көп сүйлөсө, аны эркекке ишенсе болду. Анан эгерде чындап милдеттерди алып карасак, аял менен эркектин милдеттери бириккенден кийин азыркы коомдо, мисалга, эркек менен аялдын укугу тең негизи. Эркек менен аялдын укугу тең деп, биз башкача форматта батыштын көз карашында карап, жанагы демократия же феминизм же башка ой пикирде аялдардын мүнөзү өзгөрүп, коомчулукта көбүнчө жумуш орундарына аялдар барып, эркектер мындай өздөрүнүн милдеттеринен, табиятынан алыска качып, алыстай баштады да. Мисалга, эгерде аял киши акча таап, бизнес кылып, иштеп баштаса, табий эркек өзүнүн милдеттеринен кача баштайт. Эгер аялым акча таап атса, бала чаканы багып атса, отун жарып атса, душман келсе коргоп атса, мен ал нерсени эмне кылам дейт да, кылыштын кереги жок деп, эркек үйгө уктап жатып алат да. Ошондой эле, эгерде эркек өзүнүн милдетин аткара берсе, акча таап, бала чакасын багып, душман келсе коргоп, аял өзүнүн милдетин, табигый милдетин аткара баштаса, үйдө гармония пайда болот. Мисалга, биздин үй бүлөгө мисал келтирели, ошол эле менин жубайыма. Азыркы менсиз деле 30-40 миң айлык алчу. Ошол учурда мен да иштечим, анан экөөбүз турмуш баштагандан кийин кандай болот? Мен азыркы 21-кылым мен да иштейм деген. Эгер сен да иштесең, анда мен үйдө жатам дедим. Кандай дейт? Эмне деп айттым? Сен баланы да төрөйсүң, үйдөгү милдеттерди аткарасың. Көчөдө иштегенде үйдөгү милдеттер артка кайтпайт да. Баланы да карайсың, отун да жарасың, душман келсе да коргойсуң, бензинге акча бересиң, үйдөгү бүт милдеттерди өзүң аткарасың. Эмнеге дейт? Мен сенин милдетиңди талашпагандан кийин, сен меникинди алышың керек, өзүңкүндү алышың керек дедим. Менин полум неопределенный пол болот дедим да, белгисиз пол. Анан өзүң танда дедим. Же аялдык өзүңө табиятыңа ылайык милдеттерди кабыл ал, же меникин кошо ал дедим да. Анан анда мен аял болоюн деди, өзүм аялдык милдеттеримди. Анда мен эркек болоюн дедим да. Үйдөгү милдеттер эгерде ар бир адамдын мүнөзүнө, табиятына ылайык эгер бөлүштүрүлсө, тең бөлүштүрүлсө, анда бул ортодо бир гармония болот да. Ананда бир мисал бар, бир тааныш апасы. Үй машинасы бар, бизнеси бар жогу бар. Анан карап туруп, сиздин жубайыңыз болбосо керек, сизге бир стабилдүү бир өмүрлүк жар болбосо керек десем, ооба, каяктан билесиң дейт. Сиздин бүтүн материалдык каражаттарыңыз бар экен, демек сизге ар дайым алсыз эркектер келет дедим да. Бизде азыр коомдо аялдар көбүнчө ошол бизнеске, жогорку максаттарга умтулушат да, эркектин милдеттерине. Ошондой эркектин милдеттерине умтулган аялдын көбүнчө тагдыры эркектин тагдыры болуп калат да. Эркек менен эркек жашабайт да. Ошол эле учурда эгерде эркек үйдө аялдын ишине аралашып, кухняга, тряпкага, идиш аякка, кийим кечеге аралаша берсе, эркекте жанагы аялдын милдеттери ичинде чогула баштайт дагы, аялдын сапаттары. Бара-бара жана аялдардын көзүнчө бул мелочный болуп көрүнө баштайт да, майда адам катары. Эки аял үйгө батпай калат да. Ошон үчүн эркектин чечкен носкиси чечкен жерде калыш керек, шымы, көйнөгү. Мен айтпайм, ар дайым ошондой болуш керек. Аялга жардамдашыш керек. Эгерде кыйналып атса, бала чаканы бага албай, жетишпей, ал учурда жардамдашыш керек. Бирок ар дайым эле эгерде сен аялдын ишине, милдеттерине аралаша берсең, эки аялды бир үй бүлөдө, бир кухняда сүйбөй калат да. Ошон үчүн чечкен жерде калган жакшы да. Мен да үйгө барганда атайын аялыма ошондой жумуштарды жаратам. Полкага кийимдер коюп койсо, астынан тартып алам. Ал кулап түшөт. Анан ошону кайра ордуна коет. Ошентип атып, жанагы сүйүү энергиясы дейбизби? Эгерде акча болуп кетсе, бир жакка чыгып, эркектин да милдетин кылгысы келет да. Аял мындай маданий жактан, творческий жактан өскүсү келет, ал жакка шанс бериш керек ар бир эркек. Мен өзүм үй бүлөдөгү мисалды айтып кетсем,
үйдө отуруп ар дайым бала чаканы карап, ата энеңди карап, сени карап, аялдын жүрөгү сыгылышы мүмкүн. Ошол учурда күнүнө 1-2 саат аялдык жумуш аткарса болот. Мисалга сүрөт тартса болот, бийлесе болот, косметология тармагында иштесе болот, педагогика, психология, табиятына эмне ылайык болсо ошону жасаса болот. Бирок эртеден кечке акча таап, эркекке окшоп иштеген аял бара-бара эркектин мүнөзү чогула баштайт. Орой боло баштайт, грубый боло баштайт. Мисалга, бул эркек деп коелу. Эркек эртең менен ишке барганда энергиясы 100% болот. Үйгө келгенде ашка келет. Ашка келген мезгилде аял эгерде мээсин чакса, сүйлөй ийсе 0-го түшүп калат. Акылдуу аял кандай кылат? Эркектин физиологиясына карайт да, энергиясы 10% калганда аял биринчи курсагын тойгузат. Эгерде көкөрөгүндө айта турган сөз болсо да чыдап туруш керек. Эгерде айтып ийсе, анда эркек укпайт да. Ошол курсагын тойгузганда энергиясы көбөйөт бир аз. Көбөйгөн мезгилде кандын бардыгы акы кетет, ашказанга кетет. Ашказанга кеткенде мээге кан жетпей, гипоксия болот, уйкусу келет эркектин. Уйкусу келгенде кайра энергиясы түшөт. Жарым саат, 1 саат убакыт өткөндөн кийин эркек телефон чукулашы мүмкүн, жатып эки жака онап. Ошондо эркектин энергиясы кайра калыбына келет. Ашказандан кайра бүт денеге кан калыбына келгенде, бирдей тараганда эркек аялды укканга даяр болот да. Ошол учурларда аял айтса болот, көйнөк керек, памперс керек, бир жака барыш керек, тойго барыш керек, муктаждыктарын айтып алса болот. Эгерде ашка мезгилде айтса, анда шанс жок да. Эмелесет келеди. Эркек дагы, аял дагы жумушка барды. Эки тең минимум энергия менен келди. Эмне болот ортодо? Эркек да сүйүүнү каалайт, үйдөгү аялдын милдеттерин ар бир эркек каалайт. Үйгө келсе, бала чакан тосуп алса, аялын тосуп алса, жылуулук болсо, ошондой мамилени каалайт. Аял да каалайт күчтүү эркекти, тапкан эркекти, каалаганын алып берген, каалаганын жасаткан эркекти каалайт. Ошол учурда кандай болот? Эки тең минимум энергия менен келет. Бара-бара мындай жашоодон эркек да тажайт, аял да тажайт. Бири-бирине көңүл керек да, көңүлдөрү 0-го түшүп калган. Минимум. Аял көчөдө иштеп келгени менен үйдөгү иштери атмена болуп калбайт. Баары бир үйдөгү тамак ашын кылат, бала чакасын кылат. Андай аял эмоционалдуу болот. Эмоционалдуу, истеричный деп коебуз го. Ошондой болуп калат. Мүнөзү өзгөрө баштайт. Андай эмоционалдуу аялды эркек чыдай албайт. Көп учурда кездештирем, эркектер 40-45 жашта жүрөк оору менен аялдын психикасын көтөрө албай, инсульт, инфаркт болуп калгандар бар да. Ошол учурда ошол нерсени аялдар байкаш керек да. Статистика боюнча дагы эркектер эртерээк өлөт. Аялдардын психикасына караганда эркектики кыскараак болот. Мисалга, эркектердин психикасы 50 сантиметр менен алганда 50 сантиметр болсо, аялдыкы 1 метр. Эркек 50 сантиметрге келгенде кызылы жанып, уруу ийиши мүмкүн, урушуу ийиши мүмкүн, же орой сөздөрдү айтып ийиши мүмкүн. Аялдыкы күчтүү да. Аялдын тили, күчү тилинде дейт, эркектин күчү колунда дейт. Ошон үчүн эркекти ошол 40 сантиметрдин негизинде кармаган жакшы да. Өтө эркектик менине тийбей, сый урмат менен мамиле кылса, эркек дагы ошого ылайык мамиле жасайт да. Эркек да түшүнүш керек, аялдын психикасы менден күчтүү, аял менен айтыштын кереги жок. Аял мүмкүн 1 саат сага сүйлөшү мүмкүн, сен эркелетип көйнөк алып берип койсоң, көйгөй жоголот да. Ошондой эле эркектин психикасы алсыз экенин аял түшүнүш керек, өтө мээсин чакпаш керек, өтө менине тийбей сүйлөш керек. Ошондо үй бүлөдө гармония болот. Эми бул азыркы коомдо болуп аткан окуялар, аялдарыбыз көбүнчө иштеп, эркектерибиз үйгө жатып калды. Ошон үчүн эркегиңер эркек болушун кааласаңар, милдеттерди так бөлүшүп, ар бир табиятына эркекке шанс бериш керек, ишениш керек. 100 сом таап келсе да, мен сага ишенем, сен кыйынсың. Колуңан бар жок келет деп кийиндирип, жасандырып, курсагын тойгузуп чыгарып коюш керек. Эми ошол эле учурда эмнеге азыр бизде эркектер алсыз болуп кетти, эмнеге аймактар өнүкпөй атат, региондор. Ошол нерсеге да көңүл бурсак болот. Эгерде аял ишенип, сенин колуңан келет, сен ушул долбоорду жасашың керек, чет өлкөгө мейли бир аз иштеп келип, акчаң келип, ошол регионуңду өстүрүшүң керек деп, азыр бизде Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү деген долбоорлор, сунуштар болуп атат. Эгерде колуңардан келсе эркектер, ошол долбоорлор жазгыла. Бизде жылына мисалга 60%дан продукциябыз биз чет өлкөдөн сатып алабыз эле. Ошол эле кант, май, эт. Ошол долбоорлорду жазып туруп, биздин өкмөткө сунуштагыла, өзүңөр аракет кылгыла, инвестиция тартканга аракет кылгыла. Кечкеле чет өлкөдө жүрүп, анан бир 10-15 жылдан кийин келсеңер, Кыргызстандагы бизнес чөлкөмүн башка мамлекеттен келгендер келип, ээлеп калышат, силерге жумуш орун калбай калат. Колдон келишинче ошол региондорго тарап, ошол жерлерге май чыгаргыла, кант чыгаргыла, эт чыгаргыла, ошол нерселерди жасаганга аракет кылгыла. Чыныгы аял эркекти кантип кылат. Мисалга, бомж деп коелу. Бомж жатса, ал жөн бомж болгон эмес да, жашоодо бир нерседен сынып калган.
Эми бир татынакай кыз келип, ал бомуш сүйүп калган болсо ошол кызды, ал үчүн бар жогуна даяр болсо ошол кыз айтыш керек. Эгерде сен мени жакшы көрсөң, сен жуунушуң керек, таранышың керек, денеңди тарбиялашың керек, анан машинага акча машина минип келишиң керек десе, ошол бомуш ордунан туруп, иштеп, чет өлкөгө барабы, Кыргызстанда иштеп, 1 жылдан кийин же 2 жылдан кийин бомуш болбой калат. Анан экинчисинде айтат, эгерде сен мени менен жүргүң келсе, же сен мени алгың келсе, сенин үйүң болуш керек, сенин мүмкүн фирманын директору болушуң керек, же депутат болушуң керек, же президент болушуң керек, же дыйкан болушуң керек. Бир максаттарды коюп бериш керек. Анан ошолго ылайык эркек өсөт. Мүмкүн ал аял күтпөйт да, күйөөгө чыгып кетиши мүмкүн, бирок ал эркек өсөт. Ар дайым жашоодо максатты аял коюп берет. Мага айды алып бер, жылдызды алып бер, үйдө жылуулук жасап бер, муну кылып бер, тигини кылып бер деп аял эркекке максат коюп турат. Эгерде аял максат койбосо эркекке, эркек өнүкпөйт, уктап жата берет. Жана Илья Муромецти эле билсеңер керек. Печканын үстүндө 30 жыл уктап, Соловей разбойник келгенде батыр болгон да. Эркек ар дайым максат коюп, жылдырып турбасаң, эркек мындай уйкучу жаныбар. Мисалга, эркек ишениш керек, макташ керек, жуундуруш керек, курсагын тогулуш керек. Кыргызстанды өнүктүр. Чурка деп. Эми башкача сылык мамиледе. Мен сага ишенем, колуңан келет. Мага үйдөгү шарттарды жасап бер. Муну жасап бер, тигини жасап бер деп. Азыр аймактарды кыдырсак, мисалга көп келиндерибиз, кыздарыбыз бөйрөк оорушат, колдорунан суу өтүп, башка жактар оорушат. Эмне себептен? Үйүндө жылуу суусу жок, шарты жок. Ошол учурда аял киши айтыш керек. Эгерде менин ден соолугум жакшы болсо, бөйрөгүм жакшы болсо, балада дени сак болот. Ошон үчүн сен сөзсүз биринчи шарттарды түзүшүң керек. Муну үйлөнгөнгө чейин милдеттерди коюп айтып алган жакшы негизи. Жана нике учурунда айтып койгон жакшы да, ага чейин даярданган жакшы, же экзамен өтүп алып үйлөнгөн жакшы. Эгер кокс үйлөнүп, күйөөгө тийип, турмуш куруп калсаңар, анда сөз күйөөңөргө ошондой шарттарды түздүргүлө. Бекер ден соолугуңарды кетиресиңер. Бизде азыр больницада гемодиализге жатып атат, мисалга. Эмне себептен? Ошондой шарттар болбогондуктан. Алдын ала профилактикалык жумуштар болбой атат. Эгерде өкмөт ушундай профилактикалык жумуштарды аткарса, гемодиализге жаткандардын саны азаят да. Эркектер да ошону түшүнүш керек. Аялдын ден соолугу жакшы болсо, эртеден кечке эшекте иштетпей, аял иштеш керек деп. Эч ким иштебеш керек, эч кимдин астында эч кандай милдеттүү эмес. Ошондой эле мисалга аялдын айлыктарын алып карасак, азыр такыр үйлөнбөйм десең, 5000ден 12000 долларга чейин төлөп беришиң керек. Ага нянька керек 24 саат бакканга. Ага да 40 000 төлөшүң керек. Кыскасы эсептей келсек, тамак ашы бардыгы бир аялдын айлыгы 200 000 сомдун тегереги экен. Ошондой эле эркектики дагы. Аялга эркек керек болсо, телохранители кереги, жан сакчысы, отун жарганы керек, тамак ашы алып келгени керек, эки жака алып барганы керек. Аныкы да ошондой экен да, 200 000. Анан ошону карап туруп, ортодо эч кандай бири-биринин астында милдет жок экен, не обязан деп коебуз го. Бирок ортодо мамиле жакшы болуш үчүн обязанностьтар, милдеттер пайда болот экен да. Ошондо жылуу, чыныгы мамиле болот, алдамчы эмес. Анан сен кылышың керек деп эле мээсин кагып, уруп, согуп андай болбойт. Ошол эле учурда кайнене менен келин ортосундагы милдеттерди алып карасак, мисалга кайнеге келин келгенде сынап карайт. Азыр мен ушул келиндин кемчилигин табам деп. Же келин келет, ушул кайненемен мен азыр коркуп, мени кайер мен косягымды, минусумду таба албасын деп карайт да. Ошол учурда келинди өзүнүн кызындай кайненеси кабыл алса, бул мага эчтекеге милдеттүү эмес, чай куюп бергенге да. Бирок балам менен мамиле жакшы болуш үчүн бул менен мамилен мен келин менен мамилем жакшы болуш керек. Же келин айтыш керек. Кайненем менен жакын болсом, баласы менен ажырашам десе дагы ата-энеси менен бириктирип коет депчи. Кандайдыр бир мамиле болбосун, сүйүү беришиң керек. Сүйүү бербесең сүйүү ала албайсың. Бизде көбүнчө сүйүүнү күтөбүз. Бактылуулуктун формуласы ошол. Ар дайым сен сүйүү беришиң керек, бирок сүйүү күтпөшүң керек. Мисалга, жарык лампочкадай жарык болуп турсаң, чиркейлер келип жармашат. Ошол сыяктуу болуш керек, адам лампочка сыяктуу. Анан ар дайым үйдө аял киши тамак аш кылганда, кирлерин жууса, же эркек өзүнүн милдеттерин аткарса, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн жасаса, анда эмне болот? Ичиңде капачылык калбайт дагы, күйөөңө дагы, аялыңа да капачылык калбайт, ортодо гармония пайда болот да. Эгерде үй бүлөдө ушул мыйзамдарды сактаса, Кудай үчүн жасаган. Мисалга, эртеден кечке 10 жыл кечке тамак жасап, эркектин милдетин аткарып, аял нааразы болуп, ушулар мен кылганымды барктабады деген болсо, анда үйдө конфликт пайда болот. Ошон үчүн ар дайым Кудайдын ыраазычылыгын жасаган жакшы. Каалоо тилегим ар дайым үй бүлөдө бактылык болсун, түшүнүү болсун. Эч кимдин астында милдеттүү эмес экенин түшүнүш керек. Бирок ошол үйдө ынтымак болуш үчүн ар дайым өзүнүн табиятына милдеттерди, жоопкерчиликтерди алып жашаса, адамдар бактылуу жашайт.